Almammet ökünü çoyğun alganda sırgakta diktem kalganda handa sırga kim aytan aylanayındardake zakım 19-кылымда кыргыз элинин эркиндигин коргоон Жанек Баатырдын 200 жылдык мааракеси өкмөттүн 2017-жылдагы жалпы улуттук маанидеги иш-чаралар жөнүндөгү токтомуна ылайык уюштурулууда. Негизги салтанат 26-августта боло турган майрамда отурлап, 3 күн 3 түн манас айтууну Саякбай Каралаев атындагы фонд алдын ала уюштурган. Анын башкы максаты келечек муунга улуттук патриоттук сезимди калыптандыруу, кыргыз элинин улуттук баатырларынын эмгегин элге жайылтуу жана жаштарда мекитчилдикти бекемдөө. degen, yeşiltenen degen, kımkar yetim tepegen, uğlarını ketmegen. Бул мааракеге атайлап алыскы Кытайдан келген манасчылар да бар. Алардын бири мына минтип күпүлдөп манас айтып жаткан Асаналы Калил уулу. Karagan pindi tangları, cek tartı bulkullar, cedektin barı bulkullar, baravan lağı bang tartı, kara cerdi çanglatı. Кытайдагы кыргыз манасчылар да негизи эле бир жыл ичинде 4 мезгил кыш, жай, жаз, күз дебей манас айтабыз. Бул жактагы манас айтуу жетүүн болсо, тигил жакта ар бир манасчы өзүнүн дараметине жараша канча күн же канча түн айтса боло берет. Негизи окуяны улап айтабы кандай бир мисалы Алмамбеттин жомогунун окуясын айтса, ошол окуяны артына мазмунун бузбай, окуяны сөзсүз өзөктүү окуясын бузбай толук айтып берүүнү негизги максат кылат. Анан Кытайдагы кыргыздарда мындай жакшы идея бар. Кыргыз эли нансыз жашасак дагы манассыз жашай албайбыз деген улутубуз кыргыз, ураныбыз манас. Манас барда кыргыз бар, кыргыз барда манас бар. Манас барда манас руху менен жашаган манасчы бар деп жашайбыз. Дүйнөнүн кайсы жеринде жашабасын кыргыздын канында ойноп, сезимин дүрбөткөн Манас Жанек Баатыр сыяктуу эли жери үчүн күйүп, өз өмүрүн элинин коопсуздугу үчүн сайган эр азаматтардын өмүрү, эмгегин таанытууга жол ача турган ыйык касиет жана түбөлүктүү байлык. Ошон үчүн ар бир улуу адамдын эмгеги даңазланган жерде манас айтуу салтка айланып калды. 2010-жылы элди көтөрүлүштү. Манаста ураган чакырып эл аткан окко каршы таймама барганын билебиз да. Манас деми касиети биздин каныбызда бар. Болгону кандайдыр бир убакта, маселен Советтер Союзунун убагында биз ошол нерсеге чектөө кирип, рамкага кирип калганбыз да. А бүгүнкү күндө манас деми көп эл арасында жайылгандыктан жаш манашлар көп чыгууда. Мына үмөт баш болгон биздин жаш манашларыбыз чыгууда. Анан кичүү балдар дагы бар. Ушул тапта Тосор айылына манас угуу үчүн атайлап баргандар. Аны угуп отуруп жаш каршы дебей катуу таасир алгандар бир топ. Айтылып калбайт деген ойдомун. Себеби муну жаш муунда уруксат эле тиги азыркы жаштарда мына биздин айылдан Гүлөнбек деген балабыздын баласы бар. Ошол айтып атып өзү мындай эргүү алып кетет. Эргүү алып өзүн мындай ары карай кандай эме өзүнүн ичинен чыккан эмесин айтат. Эми ошол бала деле таасир алган болуш керек деп ойлойм. Ушул кыргыз элин чогултуп, кыргыз элин кыргыз кылган ушу Манаста. Манастын ураганы менен илгери ата-бабалар дагы каякта жүрсө, согушка барса дагы ошо ураан чакырып, Манас колдосун деп эме кылып, ураан чакырып жүргөндө манассыз болбойт го кыргыз. Тосор айылында айтылган манас 26-августта театрлаштырылган оюн зоок менен уланат. Баатырдын тоюна келгендер Ысык көлүнүн жээгине таш менен салынган ачык асман алдындагы театрдан кыргыз элинин байыркы замандан ушул кезге чейинки жашоосун чагылдырган оюн зоокту көрүшөт. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык көл облусу.